Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hurmatlı bir tuğan. Adamdın ömürü bu bir gele turgan Allah'ın bir belegi. Ben daima aytam uşul nersen. Bu Allah'ın bir belegi. Adam ötkön günü menen yaşabaydı. Ötkön ötüp ketti. Ötkön işke salavat. Al boldu. Bolup öttü. Demek al bolmok. Hiç kaçan başkaça bolmok bolçu. Attың мындай кылсам жакшы болмок десең деле, ал болгон нерсе. Бакты тамырынан кыйып салып жыккандан кийин кайра тамыр жок өстүрүш мүмкүн эмес. Ошондо өткөн иш чабылган дарак сыяктуу. Адам баласы дайыма эмне кылыш керек? Алдыңкы же болсо бүгүнкү күн менен жашаганга аракет кылыш керек. Келечекти ойлонуп коюш керек. Бирок келечекте эмне болоорун билбеген себептүү бүгүнкү күндүн майын чыгарыш керек. Бүгүнкү күндү ушундай аткар караш керек. Башкача эртең мындай болбойт деген ойдо болуш керек. Бүгүн сен эгерде bir iş kılıp atkан, соода кылып аткан болсоң, бүгүн ушундай соода кылгын, эртең болбойт да мындайчы. Эгерде чабан боло турган болсоң, ушундай сарай салгын, бүгүн эртең башкача болбойт турат. Күн бүгүн чыкты мынакей. Бирок качан батаарын же болсо биз көрбөй да калышыбыз мүмкүн турабы? Бардык нерсе алдыга умтулат. Күн дагы алдыга умтулуп келатат. Суу да ылдыйды көздөй агып атат. Шамал да бир тарапты көздөй уруп атат. Карасаң кыш дагы өзүнүн эмеси менен өз нугу менен келатат. Демек бардыгы адамыбызда бүткүл жаратылган нерселер дайыма алдыга умтулат. Ошонун себебинен сиз менен биз дагы бүгүнкү күндө алдыга умтулуп жашашыбыз керек. Бүгүнкү күндө ушундай жашаганга аракет кылыш керек. Мен бүгүн бактылуумун деп жашаш керек. Бүгүн мен бактылуумун. Бүгүнкү кылган нерсемдин бардыгы тең мен үчүн пайда берет деш керек. Бүгүнкү мына жуткан абаң, бүгүнкү субхана жеген тамагың, бүгүнкү ичкен суу, бүгүнкү адамдар болгон мамилең, бүгүн наке. Бүгүн майын чыгарызган болсоң, анда эртең Кудайым буйрса, сөзсүз ошонун пайдасын көрөсүң, үзүрүн көрөсүң. Эгер бир адам баласын бүгүн жакшы тарбиялаган болсо, сөз эртең жакшысын көрөт турабы? Эгер бүгүн сөз атты жакшы таптаган болсоң, ал сөз эртең биринчи мындай марага биринчи келет да турабы? Эгер сен бүгүн илим ала турган болсоң, ошо бүгүн алган илимиңдин үзүрүн эртең сөзсүз көрөсүң да турабы? Бүгүн жакшы иштей турган болсоң, көбүрөөк акча таап кое турган болсоң, эртең сөзсүз ошо акчаңдын пайдасын көрөсүң да турабы? Демек, бүгүнкү күн бардыгына маанилүү. Мына бүгүн ушул жерде отурушуң да бир маани берет. Ушул күнгө ушу да маанилүү. İslam dese bir köpçülüktörü 5 mal namaz, orozo, hac деген нерсе менен чектелет. Жок, бул Алла менен болгон мамилең. Алла менен болгон мамилени дагы мына бүгүн майын чыгарыш керек. Келме айтсаң, Алла ширк келтирбеген, бүгүн ширк келтирбеген. Анткени бүгүн ширк келтирип атсаң, эртең тозокко түшүп калышы мүмкүн. Бүгүн сүннөткө амал кылбасаң, эртең пайгамбарыбыздын шапааттан кур калып калышың мүмкүн. Бүгүн намаз окубай кала турган болсоң, казасы калып, эртең кыяматта оттон жасалган жай намазды окуп бериш керек болуп калат. Бүгүн орозоңду тутуп салып турган болсоң, ал каза болуп калат дагы кыяматта тозоктун отунан парда калбай калат. Бүгүн эгерде сен зекет бай болуп туруп, зекетин бербей кое турган болсоң, эртеңки күнү, эртең деп сөйлөйт. Эртең анын сага эмнекен жылаан болуп, сен чага турган болуп калат. Эгер мүмкүнчүлүгү бүгүн ажылык кылбай турган болсоң, эмне болот? Бүгүн ажылык кылып атсаң, эртең Алланын алдына барганда Алла Таала сураган мезгилде жооп беришиң оор болот да. Демек, динди дагы мына бүгүн майын чыгара кылыш керек. Бүгүн кыла турган ишти эртеңке калтырбоо керек. Бүгүн кыла турган ишти эмне албаш керек экен? Эртеңке калтырбаш керек. Керек болсо, кетип баратсаң, бир нерсени күнү аттап өтүп атасың да. Ошо аттап өтүп аткан нерсеңдичи алып коюу зар. Мисалы бир сахаба радиаллаху анхум Алланын каалоосу менен мечиттин жанына келди. Мечиттин жанына келип
мечиттин жанына келип караса аттарга маамы жок экен. Ары карады, бери карады, канжыгастан өзүнүн баягы эмесин казыгын алды дагы ошол жерге кагып койду. Кадимкидей. Кагып туруп атын байлады да кетти, намазын окуп чыкты. Анын ою ушундай болду, эмне болду? Башка бирөөлөр келди дагы, келгенден кийин дагы колуп калбасын деп намаздан чыккандан кийин казыгын ошол жерге чыштап койду. Кандай коюптур? Казыгын ошол жерге чыштап койду. Анан дагы бирөө келатып, жөө келаткан экен. Казыга буту менен чалынып кетип жыгылып түштү дагы, баягы казыкты ойлоду, башка бирөө келатып, мен де келатып, ушу казыкка кайрылып калбасын деп алды дагы деп илип койду. Экөөнүн тег эмнеси, ниети кандай болду? Адамга зыян бербес экен деди. Экөө тең соопто бирдей болду. Бирөөнөн бирөө эмнеге артыгыраак болгон, экөө тең соопто бирдей болду. Ал адам ушул кылган амалына эмне болду? Бүгүнкү кылган амалына сооп тапты. Эртең бирөөнө зыян берип калбасын деп. Демек, адамдын кылган жакшылыгы дагы, анын жаманчылыгы дагы, мына бүгүн кылган жакшылыгың да жаманчылыгың дагы некен эртең сага зыян же пайда берет. Жоксо башка бирөөнө зыян жана пайда берип калат экен. Ошол себептен туган урматтуу туугандарым, бүгүнкү күндү ушундай жакшы өткөзөлү. Бүгүнкү күндү мисалы алса, аялың менен жакшы мамиледе жаша. Бүгүнкү күндө сен күйөөң менен жакшы мамиледе жаша. Бүгүн өзүңдүн балдарыңа жакшы мамиле кыл. Эгер сен бала болсоң, ата-энеге бүгүн жакшы мамиле кыл. Эгер тууганың бар болуп турган болсо, бүгүн тууганчылыгыңды кур. Эгер сен тууган болуп турган болсоң, тууганчылыгыңды дагы арттыра кыл. Анткенсе бүгүнкү күн болуп, бирок эртең ушуларды көрбөй калышың мүмкүн. Кант десе атаң өтүп калышы мүмкүн, эниң өтүп кетиши мүмкүн, тууганың өтүп кетиши мүмкүн, күйөөң өтүп кетиши мүмкүн. Дайым айтабыз. Ушунча канча жыл имамчылык кылган болсом, канча жаназа окуган болсок, ошол жаназанын көпчүлүгүндө акырында эсил кайран, бир тууган сени кайдан көрөмүн. Эсил кайдан бир күйөөм, жан дүйнөм, опол тоом, мен сени кайдан көрөм. Тукумум элең, эсил кайран, сени кайдан көрөм. Деп ыйлабай, армансыз өткөзгөн аялды дагы, эркекти дагы өтүп кеткенден кийин көргөн жокмун мен. Ыйлабай, ушундай жанына Куран тилават кылып барганыңда, алардын жанына отуруп киши көңүл айтып ушундай бир эми сабыр кылыңыз дегенде, ай молда балам, эми эмне кылам мен? Балам өтүп кетти. Эми күйөөм өтүп кетти, бир тууганым өтүп кетти, аялым өтүп кетти. Эмне кылам деп субханалла сурабаган болгон эмес. Ошол себептен ошолордун бул дүнү өтүп кете электен мурда, алардан ушул бир айрылып кала электен мурда түрү турган жандыктын бирөөсүнө да бүгүн зыян бербегенге аракет кыл. Бүгүн бардыгына субханалла ушундай бир жакшы мамиле кылып, өзүңдү да жакшы мамиле көрө турганда өтүп кет. Ушундай адамдын көңүлү ушундай бир назик болот. Гүлдөн да назик болот. Уламалардын бирөөсү өзүнүн шакиртине бир сабак берген имиш. Шакирти ушундай мушташчыл экен. Анан бир күнү ушундай шакирти ушунча болгон себептен келип беркелди экен. Сен бүгүн ким менен уруша турган болсоң, мына бул таяк мынакей, анан кийин бар мыг уруп турасың дептир. Бая күнүгө жүрөт, бирөө урган сайын бир мыг уруп коет. Анан баягы жер таяктай толуп кеттир. Устаз толуп кетти деп эмне кылайын? Десем бар, ошо кимден кылган болсоң, бардыгынан кечирим сурап чык дептир. Балки сиз фыкык окуп атканда, акыйда окуп атканда бул нерсени кылбашы мүмкүн. Бирок качан сен сопулукка, такыбачылыкка үйрөнүп атканда устаздар ушундай кылат. Байкаса намаз окугандар көп. Орзо туткандар көп, сакалчандар көп, хижапчандар көп азыр аябай. Бирок адамдардын көңүлү ортуп кеткен сакалчан,
бирөөнү алдап кеткен сакалчан, бирөөнү субханалла талак алып аткан хижапчан, күйөөсү менен урушуп мушташып аткан сакалчан, базарга барсаң субханалла карасаң хижап менен кийип алган, бирок да мушташып аткан, орун талашып аткан жокпу мындай. Бар да турабы? Эмне үчүн бар болуп атат? Анткени ушинтип баягы өзүнүн ихласын оңдобогон, же болсо Кудай Таала көрүп турат деген даражаны үйрөнбөгөн себеби болот. Бул шакиртти үйрөтүп аткан устаз, ихлас, Кудайдан корк, эртең Алланын алдында эмне жооп бересиң дегенди үйрөтүп аткан устаз бул. Бул бөлөк болот. Бул тасаввуфта өзү илми сулук деп айтат муну. Адамдар аз ихласка көңүл бурбай калдык биз. Намаз окуп атабыз, бирок ихлассыз окуп атабыз. Орду тутабыз, бирок ихлассыз тутуп атабыз. Адамдар ушундай Куран окуп атабыз, бирок ихласы жок окуп атабыз. Демек, бар деди. Эми канча адамды урган болсоң, ошончо адамды кайра урган эметкен сайын, кечирим сураган сайын ошону сууруп тур деди. Баягы улам өткөн сайын, булам кечирим сураган, айтты устаз менен бүттүм деди. Мынакей бүттүм, болду устаз, бүт бар жагынан кечирим сурап болду мен. Эмне кылайын дегенде, эми кара деп тактайды кара. Кагып аткандан десе айтат, таптаза болчу. Таптаза болчу. Эми карап көрчү дейт. Эмне болсо жалаң жыртык болуп калды дейт. Адамдын көңүлү да ушундай дейт. Аны оорутуш оңой дейт да, бирок көңүлүн кайра табыш оор. Bir günü bir Allah'dan korkkan bir adam бар экен. Takva adam. Al günüge Tokoydun çetine ağa bir arslan geletken de ökö güreşi oynaydı eкен. Güreşi oynап atışıp anam bir günü kandaydı bir olup ketти. Баягы каршык баягы арыстан мына бир басып алгандай сезим болду дейт да баягы адамды. Ошо эмне кыларын билбей колунда турган таяк менен чап ийгенде баягы арыстандын башы жарылып кетти. Кыйкырган боюнча баягы өзүнүн токойуна кире качты. Ай туура эмес кылдым окшойт да бир күн ушундай кылат экен. Ары токойунча келбейт бир күнү кел дейт. Баягы ойноп кетишти дейт. Караса баягы жөн эме калыптыр. Айтат экен, дейт, карашы дейт. Ушул жериң аябай начар болуп калыптыр. Десе баягы экен, дейт. Устаз дейт, ойлар адам болгон сен баягы арыстан экен, бул нерсе дейт, бул жарака жарат айыкты дейт. Бирок бул жердеги жарат айыкпай калды деген экен. Ошол себептен бүгүндөн баштап мен келбей эле коеюнчу, ачуум келип кетип турган болсо сени жеп алышым мүмкүн деген экен. Адам ушундай экен да көрсө, бүгүн адамдын көңүлүн, мына бүгүн адамдын көңүлүн өлтүрүп коюп турган болсоң, ал ушундай бир арыстан сыяктуу да. Анын жараты мындай бир айыгышы мүмкүн. Бирок бул жерде айыкпай калышы мүмкүн да, эртең сөзсүз сенден өч алып коюшу мүмкүн. Ушундай нерсе. Ошол себептен бүгүн туугандар, мына бүгүнкү күнү жакшы өткөзөлү иншалла. Эч бир адам көңүлүн оорутпайлы. Эч бир мейли аялың болсун, 30 жыл жашаган катының болсун кечирип койгула. Ушундай сенин балаң болсун, сенин бир тууганың болсун, сенин досуң болсун субханалла. Бирок ошолордун көңүлүн оорутпаганга аракет кылалы. Ошолорду туура эмес жолдо, жолсо эртеңкиге зыян кылып албаганчалык даражада машалла амал кылып өткөнгө аракет кылалы иншалла. Аракет кылабызбы? Биз ошого аракет кылабыз иншалла таала. Алла береке берсин. Алла күнөөбүздү кечиргенде болсун. Субханак хамдик. Ашалан тастагфируллах.